Урматтуу кыргызстандыктар, мен бүгүн видео аркылуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы биз сыйлаган Камчы Кыдыршаевич Ташиевке кайрылууну туура деп чечтим. Анткени мен Камчы Кыдыршаевичти жаш кезинен бери билем. Ал жигит Бишкек шаарынын Ленин райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин орун басары болуп тургандан бери билем. Ошондо бир 60-тай адам үй жок калып, бүтпөгөн бир курулуштун ичине жайгашып, азап тартып атканда мен акимге кайрылсам, аким Камчыбек мырзага табыштап, анан бир айдай катуу иштеп, ошолордун баарына 46 адамга жер алып берүүгө жетишкенбиз. Ошондо эле бул жигиттин ошо ишке өтө бирөө мамиле жасаарын, жоопкерчиликтүү мамиле кылаарын ошондо түшүнүп, бир айда жакшы иштешип, ошол ишти аягына чыгарганбыз да. Бул баягы тарых үчүн айтып кетейин, бул дагы. Андан тышкары 2010-жылы депутат катары дагы жакшы иштеди, активдүү болду аябай, курч болду, өзүнүн пикирлерин эркин билдирди. Эч кимден таймаган жок, тайсалдаган жок. 2005-тен бери депутат болуп келгенден бери белгилүү, билем. Андан тышкары мына 2010-жылда өзүңөр билесиңер, ушу кайгылуу ош окуясы келип чыкты, улуттар аралык. Ошондо мен акыйкатчы катары Ош шаарына барып, ошол кайгылуу ош окуясынын кесепетин басуу үчүн, ошого жардам берүү үчүн 4 күн катары ошол жерде жүрдүм. Ошондо мен ошол жактан депутат катары, коомдук ишмер катары ошо Камчыбек Кыдыршаевичти көрдүм, Садыр Жапаровду, Акмат Келдибековду, мына ушул жигиттер ошол кезде кыргыз элинин патриоту катары ош окуясынын жаңжалын басуу үчүн баш оту менен кирип, айрыкча мына Камчы биринчи күндөн баштап баш оту менен ошол ишке берилип, эки элдин жаңжалын басуу үчүн, ошо улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн жанына аябай күрөшкөнүн мен көзүм менен көрдүм да. Эми алар мен жөнүндө мен кандай аракет кылдым, ошто ал жөнүндө айтканын уга элекмин. Бирок мен дайыма берген маалыматтарымда, маектеримде дайыма ошол 3 жигиттин ош окуясын басууда жасаган эрдиктерин, баатырдык иштерин дайыма айтып жүрөм да. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, кырсык болду, ошо Камчыбек Кыдыршаевич дагы, Садыр Жапаров, анан Талант Мамытов үчөө баягы дубалдан ашып кетти деп ошо камакка алынды. Атамбаевдин бийлигинин учурунда камакка алынды. Ошол мамлекеттик бийликти басып алууга жасаган аракет кылды, төңкөрүшкө жасаган аракет кылды деп камакка алынды. Ошондо алар камакта жатышканда мен алар менен дайыма жолугуп турдум. Ошондо мен аларга 14 жолу кирип чыктым. 14 жолу алар менен жолугушуп, абалдарын карап, Садыр менен, Камчы менен, Талант менен алар үчөө тең аябай бекем турушту, кайраттуу турушту, кайраттан жаңган жок. Мен аябай ыраазы болдум аларга. Анан дайыма моралдык жактан аларды колдоп турдум колуман келишинче. Алар дагы мага сыйлоо менен мамиле жасады. Ошондо бир жолу киргенде Камчы Кыдыршаевич мага айтты эле: "Турсунбек байке, сизди биз баалабай жүргөн экенбиз. Сиз жөнүндө адам башына кыйынчылык түшкөндө гана сиздин баркыңызды билет экенбиз. Чыныгы укук коргоо экенсиз" деп айткан сөз эсимде. Мен калп айтпайм, болгон сөздү айтып атам да. Эми муну кандай айтты мен биле албайм, бирок ошондой баа бергени бар да. Анан ошондой бир маалда мен президенттик администрацияга кирип, ал кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевга жолугуп айттым, ушундай мен Камчы Кыдыршаевич менен сүйлөшсөм, ушул дубалдан мындай эмоция менен ашып кеттим деп айтты. Камчыларга барып атасыңбы, Садыр Нуржитке барып атасыңбы, жолугуп атасыңбы дегенден, да жолугуп атам алардын духтары жакшы, уруктары жакшы. Бирок жанагындай эмоция менен гана ашып кеттим деп койдум. Анан кетип калгам. Бир күнү Данияр Нарымбаев чалат мага: "Турсунбай акыбыз келип кетиңизчи" деп. Мен атайын барсам, "Сен баягы айтып атпадың беле, ушул ашып кеттик, эмоция менен ашып кетти" деп айтып атпадың беле. Азыр журналисттердин баары барат, аларга бир маек куруп, ошо Камчы Кыдыршаевич ошол жерде неменяемый болуп калыптыр. Акыл эстен ажырап калган. Калып анан ошол дубалдан ашып кетти, анткени акыл эси жайында эмес экен деп айтып койбойсуңбу деп кайрылды да.
Ана мен айттым, Данияр, мен антып кантип кайрылам? Ал менин классташым болчу. Нарын шаарында бирге Ленин мектебинде чогуу окуганбыз, сен менен эле сүйлөшөм. Кантип мен антип айта алам? Анын акыл эсинен айныган жок. Ал айтты мага, эмоция менен ашып кетти деп айтты. Ал эмоция менен деген менен акыл эсинен ажыраган деген эки башка нерсе. Мен кантип айтам? Сен менин айткандан кийин жасабайсыңбы? Биз айтып атабыз го дейт. Ким айтып атат десе? Муну президент Атамбаев суранып атат. Ошондо акыл эсинен айнып калды деп айт деп суранып атат сенден. Биз айтканды жасабайсыңбы дедим. Мен Атамбаевдин дагы, мен сенин дагы сөзүңдү укпайм мен. Мен мындай ишке бара албайм. Бирөөнүн убал соогуна калгым келбейт. Бир адамды акыл эсиңен айнып кал деп айткан бул өтө чоң кылмыш. Өмүр бою кетпес. Так, мен антип айта албайм. Адам эмессиң сен дедим. Деп ошол кабинетинде сен крысасың деп, мектепте крыса деп койчубуз. Крысасың деп ошол жерден айттым да. Анда ал мени сотко берди. Анан Атамбаевга айткан экен, ушинтип Турсунбай унукпай кой деген экен. Мына ошондон баштап Атамбаев менин үстүмөн коонуп калды. Артыман түшкөндө эптеп акыйкатчылыктан кетирүү үчүн бүткүл күч аракетин жумшады. Бардык депутаттарды мобилизовать этти. Биздин аппаратты мобилизовать этти. Бүт бардык иштетти. Анан акыры мени 6 голос менен ошондор 56 голос менен, эгер 50 болгондо өтпөй калмак. Мени кетире албай калмак, ошону менен мени кызматтан кетирди. Кызматтан кетирди. Ал кызматтан кетирген эчтеке эмес. Жаманатты кылды. Турсунбай акун акча алган, баланча кылган, Батукаев боюнча тиги бу деп. Ошонун бардыгын жаманатталганга аракет кылышты. Анан кызматтан кетирди. Анан мен 19 күн саясий ачкычылык жарыяладым. Ары барып бери келдим. 8 килограмм арыктадым өзүмдүн позициям үчүн. Анткени ошол жалгыз гана мени кетирди кызматтан. Батукаевга тиешелүү адамдар бар кызматта калды да. Мен айттым, кетирсең баарын кетир да. Эмне мени жалгыз кетиресиң деп Атамбаев менен тайманбай кармаштым да. Ушунун бардыгына, мына ушундай карамаштын бардыгына ошо Камчы Кыдыршаевич менен болгон окуя себепчи да. Муну Камчы Кыдыршаевич жакшы билет бул боюнча. Бул боюнча ал киши билет. Мен ошо жаңы эле бийликке келгенде, ГК менен башчы болуп келгенде ал мени кабыл алып, жакшы бир белек берип колума, Турсунбай Акунович, сизди мен баалайм, сиз мени саткан жоксуз, кызматыңыздан да ажырадыңыз мен үчүн, бирок мени саткан жоксуз деп жигиттик кылып менин колумду кысып, мен белек алып барбай анын кызматын сыйлап, ал кайра тескерисинче мага белек берген эле да. Муну мен айтпай кое албайм. Андан тышкары Камчы Кыдыршаевич камалып жатканда катуу ооруп калды. Мен жанында бир сааттай турдум. Аябай катуу ооруп, сүйлөй албай жатты, температура. Анан мен анан ары эмеге барсам, Нарыман Тулеев да катуу ооруп калыптыр, экөө тең катуу ооруп калыптыр. Бири-бирин билбейт. Анан мен Аида Саляновага бардым, башкы прокурор эле. Аида Жеңишбековна, экөө тең катуу ооруп атат. Камчы дагы, Нариман дагы. Буларды сен эметип кой, чыгарып кой, эметип кой, больницага жаткырып кой, национальный госпиталга жатсын срочный. Мен аларды бошот деген жокмун, улуттук госпиталга жатып дарылансын. Десек, Гайда Жеңишбеков мага айтты. Сиз аларды коргобой эле коюңуз, алар имитация кылып атат. Алар ооруган жок. Алар жөн эле оорудум деп айтып атат. Эчтеке болбойт алар. Анткорлонуп атат деп айтты да. Анан мен аябай жиним келди. Ушунчалык жиним келди, айттым, Айда Жеңишбековна, ошолордун ордуна сен эртең барып калба. Ошолордун ордуна барып калганга толук мүмкүнчүлүгүң бар. Мен сени карындашым катары эч качан ал жерден чыгарып кала албайм. Ата-энең жалдарса дагы. Бирок бирөөнүн убасы болот. Сен буларга мындай мамиле кылба. Бул жакшылык алып келбейт деп эскерткем. Бирок ал болгон жок. Анан ошол замат ал Атамбаевга чыккан экен, Турсунбай Акун ушул Камчы Ташиев менен Нариман Тулеевди бошот деп айтты, акыйкатчы талап кылып атат, ошолорго жан тартып атат деген сөздөрүн айтты. Мына тарых үчүн айтайын. Кандайдыр бир деңгээлде алар мени бир жалдап аткан сыяктуу, же болбосо ошолорго бир жан тартып аткан сыяктуу көрдү да. Мен аларды чыгар деген жокмун. Мен дарыланып кой алсын. Катуу ооруп атат деген маселени койсом, Айда Жеңишбековнан тескери айткан да Атамбаев. Ошентип Атамбаев экөөбүздүн ортобуздагы мамиленин ушундай катуу болуп кетишине ушундай себептер болгон. Муну айтпай кое албайм. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мына Садыр Нуркожоевич камалып калды. Садыр Нуркожоевич камалганда чейин дагы ошол камалгандан кийин чогулуштарды өткөрдүк биз.
ошо Текебаевди бошотуу боюнча, Бектур Асановду бошотуу боюнча, Эрнест Карыбековду, Садыр Жапаровду жана башкаларды бошотуу боюнча биз жалаң чогулуштарды өткөрүп турдум мен. Мына келинчегиме чалдым, Айгүл айымга чалып, өзүм чалып, Айгүл айланайын, документтерди бер, балдарыңарды жибергиле, чогулуш болуп атат деп өзүм айтып, ушундай бир нече чогулуштарды өткөрдүк да. Бирок тилекке каршы ошол кезде президент укпай койду, түрдүү себептер менен чыгара албай койду тилекке каршы. Ушундай болгон окуя, бул чындык. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, бул жерде ошол Садырдын колдоочулары менен мен пикетке чогуу чыктым, алардын укугун коргоп турдум. Бирок тилекке каршы баарыбызды ГКМ аркылуу камап роодулар. Анан атайын 1 май роодусуна алып барып, анан 8 саат кармап, анан администрация жазаларды алып мен чыктым да. Чыгып штрафын төлөдүм. Ошентип баягы Садыр Нуржоевду коргойм деп, анын бир туугандары менен кошо мен да камалгам. 8 саат камалып кайра чыккам. Эгерде менин Садырга, камчыга оюм жаман болсо, мындай ишке мен барбайт элем. Алардын укугу тебеленип, кыйынчылык учурда турганда, караланып атканда, мен укук коргоочу болбой кайдыгер болуп туруп алсам деле болмок. Ал кездеги президенттерге жаман көрүнбөйүн деп. Мен анта алган жокмун, анткени мен укук коргоочумун. Менин милдетим төрөлгөндө. Анан азыркы мен иштеп аткан ишим бул укук коргоочулук. Алардын жынысына, жашына, турган социалдык абалына, кайсы улутуна карабастан алардын укугун коргоо менин баягы күндөлүк иштеримдин бири да. Мен аны айтпай кое албайм. Анан Садыр Нуржоевич бийликке келди. 2020-жылы өзүңөр билесиңер, октябрь айында бийликке келди. Конституциялык кеңешме түзүлдү. Анан Садыр Нуржоевичтин демилгеси менен мен конституциялык кеңешменин мүчөсү болдум. Ошол мүчөсү болуп 3 ай бою Академия наукта отуруп, адам укугу жана эркиндиги боюнча 23 статьядан 65 статьяга чейин 43 статьянын авторлорунун биримин. Адам укугу боюнча главанын эл аралык стандартка келишине, алардын бүт мыйзамдуу болушуна, дүйнөлүк стандартка жооп беришине толгон аракеттердин баарын жасадык. Мен эле эмес, менден башка да укук коргоочулар, эксперттер баарыбыз 3 ай тынбай иштедик. Анан өзүңөр билесиңер, Кемпирабад окуясы болуп кетти, чек арага май алыштуу. Ал боюнча соттор болду, иш козголду, 27 адам камалды. Ушул азыркы бийликтин тушунда ошондой болду. Анан мен кантип тура алам? Мен тура албайм да. Бир убакта Садыр Жапаровду, Камчы Кыдыршаевди камап атканда, аларды кордоп атканда, аларды басынтып атканда мен турган эмесмин да. Аларды коргоп жүргөм да. Өзүм да камалып жүргөм, коргоп жүргөм. Жаман көрүнүп жүргөм мурдагы бийликтерге. Анан бул бийликтин тушунда башкалар камалып атса мен кантип турам? Укук коргоочу атып тура албайм да. Анткени менин принцибим ошол. Ошентип Кемпирабад боюнча камалгандарды коргоп чыктым, аягына чейин. 6 жолу, 9 жолу жыйналыш өткөргөнгө аракет кылдык. Ал жыйналыштын 4-өн 5-өн гана өткөрдүк. 5 чогулуш өтпөй калды. Түрдүү себептер менен. Анан кийин журналисттер 11 журналист камалды. Аларды коргоп чыктык. Анан жана блогерлер камалып атат. Алардын баарын коргоп чыктык. Колдон келишинче. Анткени адамдар өзүнүн пикирин эркин билдирет. Мына Кыргыз Конституциясынын 30 статьясында, 31 статьясында, 32 статьясында ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп турат. Кыргыз Конституциясынын 39 статьясында ар бир адам тынч жыйындарды өткөрүүгө укуктуу деп айкын жазылып турат, ачык. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 19 статьясында, 20 статьясында, 21 статьясында дагы жазылып турат. Ар бир адам өзүнүн оюн эркин билдиргенге сөз эркиндиги бар деп жазылып турат. Мен булардын баарын эл аралык стандарт болгондон кийин булардын баарын мен жокко чыгара албайм да. Ошондуктан азыркы бийликтин убагында дагы укугу тебелген адамдарды коргоп келе жатам. Бул менин милдетим. Саясат эмес бул жерде. Андан тышкары ошону менен бирге аларды эле колдобостон жана грант алган, же болбосо саясатчылар оппозициялык маанайдагы, анан грант алган коомдук активисттер, ошолорго дагы эскертип атам. Силер бирөөлөрдүн акчасын алып, грант алып, анан бир жактуу чогулуштарды өткөрүп, митингдерди өткөрүп, 1-2 миң кишини чогултуп, анан ар бир 2 жылда бир жылда эле президентти кетиргенге аракет кылып, тополоң кылганга аракет кылбагыла. Президенттик бийлик шайландыбы? Президент 5 жылга. 5 жыл отуруш керек. Кандай болуу мүндө дагы?
Элдин мандатын алып келгенден кийин эл гана кетире алат. Андан башка эч ким кетире албайт. Ошон үчүн бирөөлөрдүн берген акчасы менен же болбосо саясий кызыкчылыгы менен бийликти алмаштырууга аракеттерди көрбөгүлө деп ачык айтып келем мен. Ар бир чогулуштарда ошо оппозициянын коомчулуктун чогулушунда алардын көзүнчө ачык айтып атам. Мына силер отурасыңар ушул жерде. Бирок кызыкчылыгыңар начар. Бир жактуу гана бийликти каралаганга устасыңар. Ошондой жактарыңар бар. Бийлик да бир жактуулукка жол берип атат, силер да бир жактуу жол берип атасыңар деп калыс пикиримди чалдырып келем. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Камчы Кыдыршаевич. Мына ушундай чогулуштардын бардыгына кимдер катышты? Көбүнчө 4-5 жолу мына азыркы мамлекеттик катчы, ал кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Муханович Иманкулов өзү катышып атты. Дайыма президенттин атынан келип катышып атты. Андан тышкары мына Букуев Медет Омошевич катышты 1-2 жолу. Чогулуш болбой калганын алда көрдү кандай тоскоолдуктар болгонун. Андан тышкары мына бир управлениянын начальнигинин орун басары Капалбаев Октябрь Эркинович деген жигит дайыма келип катышып атты. Чогулуш болсо да келет, болбосо да келет. Мына ушинтип президенттик аппараттын кызматкерлери, мамлекет ошол кезде азыркы мамлекеттик катчы, башка жооптуу кызматкерлер келип катышып, МИДтин зам министри, мисалы, башка прокуратуранын өкүлдөрү дайыма катышып отурду. Мен ал жерде бир бүлүк сала турган же бир саясий талаптарды койгон, же президенттин намына, же Камчы Кыдыршаевдин намына бир алардын аброюна шек келтирген сөздөрдү айткан жокмун. Тескерисинче бардыгын мен эмнеге диалогго, консолидацияга, биригүүгө үндөп жүрөм. Менин максатым сен оппозициясың, сен бийликсиң деп бөлүнбөй, улут үчүн биригишибиз керек. Улуттук жыйындарды өткөрүшүбүз керек. Бардык маселени диалог аркылуу, сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Мына менин максаттарым ошо. Ошого мен чыгып келем колуман келишинче. Ошондуктан эгер бир убакта Камчыбек Ташиевди, Өмүрбек Текебаевди, Садыр Жапаровду коргойм деп, ошол кезде бийликке жаман көрүнүп, жаманат сөзгө калып, караланып, кызматымдан ажырап, 19 күн ачкачылык жарыялап, аркы дүйнөгө кетип кала жаздап жүрсөм, азыркы бийликтин учурунда дагы мына азыр ошол укугу тебелеген адамдардын укугун коргойм деп, азыркы бийликке жек көрүнүп, алардын алдында сөзгө калып кандайдыр бир деңгээлде. Анан тоскоолдукка учурап, мына 5 жолку чогулушубуз өтпөй калды. Алардын бардыгы түрдүү себептер менен бийлик тоскоол кылып, органдын кишилери, ошо ГКМнын жергиликтүү өкүлдөрү тоскоол кылып өткөрбөй калды, өткөрбөй салды. Бир убакта да айтат, мисалы ошол эле Хаятта. Аякта свет өчүп калды дейт, өрт болуп атат дейт. 2 жолу Плаз отелде болбой калды. Бир жолу Европа отелинде болбой калды. Мына акыркы жолу 5-чи рет София отелинде свет өчүп калды деп тоскоол кылып өткөрбөй салды. 200-гө чукул адам келди. Ушу жакшыбы? Мен сизге кайрылам. Сиз мисалы коомдук ишмер катары мурдагы, азыркы мамлекеттик ишмер, вице-премьер катары, Коопсуздук кеңешинин, Коопсуздук комитетинин төрагасы катары сиз мен өткөргөн чогулушка тоскоолдук кылган бир төмөнкү деңгээлге түшөт деп айта албайм. Өзүңүз андай адам эмес. Президент да андай эмес. Президенттин башка иши жокпу, же силердин башка ишиңер жокпу? Силердин ишиңер толтура. Бирок орто звенодо адамдар бар. Түшпөс кандар бар. Түшпөс чиновниктер бар. Алар буга чейин Акаев тушунан бери ушуга чейин келди. Мындан кийин дагы силер 5-10 жылдан кийин кеткенде дагы кетип калсаңар дагы азыркы бийликке алар кийинки бийлик менен иштеше берет. Түшпөс кандар да крысалар деп коет, кечирип койгула. Алар ушул бардык бийликке кошомат кылат, бардык бийликке жагынат, жагымпоз. Аларга жакшы көрүнөт, аларга принцип деген жок, конституцияны аткарыш, мыйзамды аткарыш деген жок. Эптеп кандай болсо да өзүнүн бийлигин сактоо. Ошо креслодо отуруу. Мына ушундай түшпөс чиновниктердин аркасы менен сиз менен биздин ортобузда түшүнбөстүк болуп атат. Мына жакында эле, мына бүгүн эле менин жакын туугандарым аркылуу айттырып атат ГКМден. Ошо орто звенолор айттырып атат. Мен өзүңүз айттыр деп айта албайм, Камчы Кыдыршаевич. Айттырып атат, Турсунбай акын жөн жүрсүн, катуу сөздөрүн айтпасын, укук коргоочулук ишин чектесин, унчукпай жүрсүн, болбосо жаман болот деп эскертип атат. Ушу жакшыбы? Кандай деп түшүнсөк болот муну?
Конституцияда жазылып турат да. Ар бир адам өзүнүн пикирин эркин айтууга укуктуу. Андан тышкары мен кандай болгондо да Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн башында жүргөн адамдардын биримин да. Эң биринчи Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жапар Жекшеев менен кошо чыккан демократтардын биримин да. Башында жүрбөсөм да ошолор менен чогуу кыргыз эгемендүүлүгүн курдук да. Кыргыз суверендүүлүгүнүн башында турабыз, кыргыз демократиясынын башында турабыз. Кыргызстан Борбордук Азия демократиянын аралчысы деген атты кондургандардын бири менмин да. Кандай болгон күндө дагы мамлекеттик чоң сыйлыкты алган адамдардын биримин да. Андан тышкары Борбордук Азия конгресстин координатору болом. Дүйнө боюнча 23 укук коргоочу болсо эң белгилүү деген ошол СНГдан жалгыз мен калдым азыр. Мурда Сергей Иванович Ковалев бар эле, орусиялык, ал каза болуп кетти. Мына администрациянын 26 майда чоң КДКнын чогулушу болоюн деди. 35 жылдык Кыргызстан демократиялык кыймыл деген Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн демократиясынын башында турган уюм. Ошонун 35 жылдык тоюн өткөрөлү дедик. Келишим түздүк. Акчасын төлөдүк София Мейман каласында. 200ге чукул адам келди, ошону өткөрө албайбыз. Отурдук улагада. Кытайлардын мейманканасы экен, кытайлардын алдында ошол басынып отурдук. Урматтуу Камчы Кыдыршевич, ушул жакшыбы? Сиз патриотсуз. Кыргыз дегенде жаныңызды берип койгон адамдардын бирисиз. Бирок ошол барган 200 кыргыздардын бардыгы кемсинип, ошолордун улагасында отурдук. Улагасында жыйналыш өткөрдүк. Кыргызстандын демократиясынын эгемендүүлүгүнүн башында турган уюм өзүнүн тоюн өткөрө албай калды. Ошо жакшыбы? Кандай дейсиз? Эмне кылышыбыз керек? Эми ошого тоскоол болгон ким тоскоол болду? Аппарат президент тоскоол болду деп айта албайм. Анткени президенттик аппараттын управлениясынын орун басары Капалбаев келди. 2-3 киши менен. Мамлекеттик катчынын 2 помощниги келди. Президенттин 2 советниги келди. Букуев менен тиги Койчиев. Өкөтүң отурду. Легендарлуу парламент, легендарлуу төрагасы Метхан Шеримкулов келди. Кыяс Молдагасымов келди, Тынчтыкбек Чоротегиндер келди. КДКнын бүт барандуу саясатчылар келди. 200 адам. Ошолордун бар улагада отурдук да. Ал элдерде кокустук болуп, айна кечик сынып, жулкулдашып атканда. Мен башыма түшүп жаракат алдым. Башым жарылды. Колдорумдун баары жарылды. Канап ошода канжалаган бойдон чогулуш өткөрдүк. Эми ошо салтанаттуу тойдо Кыргызстанда белгилүү укук коргоочу канжалап, анан чогулуш өткөрүп атканы кандай дейсиз? Кытайлардын мейманканасы улагасында отуруп өткөрүп атабыз. Анан ким күнөөлүү буга? Мен күнөөлүүмбү же ошо органдын кызматкерлери күнөөлүүбү? Силердин кызматкерлер алдыда турган, алдыңарда турган. Ошон үчүн урматтуу Камчы Кыдыршевич, сизден суранарым, ошо кызматкерлер эмне үчүн тоскоол болду? Эмне үчүн андай ишке барды? 5-нчи жолу болуп атат. 1-нчи эле эмес, 2-нчи эмес, 3-нчи эмес, 4-нчи эмес, 5-нчи жолу болуп атат. Бул атайын да. Мындай ишке барбаш керек да. Адамдын укугунда тибелегенде чеги болот да. Ошон үчүн ушул боюнча атайын кызматтык иликтөө жүргүзүп, ушунун аягына чыгып, териштирип, ага чекит коюп, ким күнөөлүү экенин айтып, анан бир кечирим сурайсыңарбы, же ошону айтып коесуңарбы? Мындан кийин мындай тоскоолдукка кылбаш керек. Мен суранычым. Мына мен мамлекеттик катчы аркылуу президентке саламдоо айттырдым ошол тууралуу. Президенттик аппарат эч кандай кыла албай койду, ача албай койду. Президенттик аппараттын балдары келип ача албай коюшту. Мамлекеттик катчы чыкты силердин аппаратка, ГКМга. Ким ал жаптырганы белгисиз эмгичек. Ушунун баарын терс керек да, туурабы? Анан президентке айттырдым мамлекеттик катчы аркылуу. Президент айткан экен, бул боюнча биз териштиребиз, экинчи мындай болбойт. Айттырдык дептир. Мен бирок президенттин ошол айткан сөзүнө ыраазы болдум. Кандай болгон күндө дагы экинчи мындай тоскоолдук болбойт. Туура эмес болуп калган. КДК деген Кыргызстанда белгилүү эгемендүүлүктүн башында турган уюм. Ага бут тоспош керек болчу деп президент айттырыптыр. Эгерде президенттик аппарат билбей ГКМ биле турган болсо, ушул маселени чече турган болсо, анда ГКМге кайрылмакмын. Мен аны билбей калдым, урматтуу Камчыбек мырза. Ошон үчүн мага жакын туугандарым аркылуу сөз айттырып, коркуткан сыяктуу болуп, эгер биздин сөзүбүздү укпасаңар, анда биз чара көрөбүз деген сыяктуу кылып саламдоо айттыруунун эч кажети жок.
Дагы бир кайталайын. Муну Камчат Рашаевич сиз айтып турган жоксуз деп ойлойм. Ошондой деңгээлге түшкөнгө барбайсыз деп ойлойм. Бирок ошондой жанагы түшпөс кандар бар, орто звенодогу адамдар. Жакшы көрүнүш үчүн, сиздин алдыңызга жакшы көрүнүп, кошомат кылыш үчүн мына Турсунбай акын момундай сындамак эле. Анын айланасы адамдар сындайт болчу, биз ошону сындатпай калып салдык. Чогулусын өткөрбөй, эшигин бекитип салдык деп кошомат кылыш үчүн жасап аткандар да. Алар артык кылабыз деп тыртык кылып атат. Мына 200 миңге чукул адам бизди колдоп атат, 3 күндө соцсеттерден колдоп атат. Бийликке жаманаттуу сөздөр калды. ГКМга жаманаттуу сөздөр калды. Президент Садыр Жапаровдун наамына сөздөр айтылды. Ойлонайын. Демократиянын башында, эгемендүүлүктүн башында турган Кыргызстан демократиялык кыймылы КДК деген уюмдун тою болуп атса, салтанаты болуп атса, ана ушу салтанат кылган адамдарды эшикке, ирегиге коюп коюп киргизбей атса, бийлик эмне кылганы? Тескерисинче аларды отургузуп, жардам берип, жакшы сөздөрүн айтып, сыйлыгын берип, Кыргызстан демократиялык кыймылынын 35 жылдык басып өткөн жолун белгилеп, тарыхын белгилеп, куттуктап, ошентип койсо бийлик абройго жетпейт беле деген сөздөр айтылып атат эл арасында. Ошон үчүн урматтуу Камчат Рашаевич, мен сизге деген жүрөгүм таза. Сиз дагы каарман баатыр жигиттердин бирисиз. Достукка бекем, жолдоштукка бекем. Садыр Нуркалиевичтин жаныңызды дагы сайып коюп жүргөн адамдардын бири болуңуз. Акыры мына түрмөдөн чыгарып, мамлекет башына алып келгенден бири өзүңүз болосуз. Аны баалаш керек. Баатыр деген наамды өткөндө да айттым, азыр да айтам, баатыр деген наамды туура берген. Татыктуусуз. Жөн эле баатырдык наам эмес, өзүңүздүн турганыңыз менен. Бирок мыйзам деген бар да. Адам укугу деген бар, сөз эркиндиги деген бар, демократия деген бар. Мына президентибиз айтып атат дайыма. Биз укуктук демократиялык коомдон тайбайбыз. Ошол багытта жүрөбүз деп атат. Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы укуктук коомдук себептик коом курабыз деп турат, курулат деп. Ошон үчүн ушул жолдон тайбайлы. ГКМнын сиздин аппаратыңызда иштеген, жанагындай мыйзамдарды бузган, конституцияны тебелеген, адамдардын укугу менен эсептешпеген, биз сыяктуу Кыргызстанга дүйнө коомчулугуна кандай бир деңгээлде аты кылып калган адамдарды дагы уже коркутууга чейин барып атат. Саламдуу айтып туруп атат, жакын туугандарым аркылуу. Акырын жүрсүн, катуу сөздөрдү айтпасын, болбосо биз бирдеме кылып коебуз деген сыяктуу. Мындай басымдар, кысымдар болбойт. Камчат Рашаевич, сиз демократиянын аркасы менен, ушул Кыргызстандагы эгемендүүлүктүн аркасы менен, сөз эркиндигинин аркасы менен, өзүңүздүн эмгегиңиз менен мына бийликке келип атасыз. Кыргызстанда 2-3 адамдан бири болуп атасыз. Анан өзүңүздүн мындайча айтканда ушул деңгээлге жеткен жолуңузга туура эмес мамиле кылбаңыз. Биз демократия жолу менен гана өсө алабыз. Тартип керек. Мыйзамды аткаруу керек. Ар ким оозуна келгенди сүйлөй берген болбойт. Мына ушундай адамдар болду. Граждандык коомдун өкүлдөрү. Кээ бирлер мына реакция 1, реакция 2 деп, ар бир жума сайын пикетке, митингке, жөө жүрүшкө чыккан адамдар болду. Мен муну колдой албайм эч качан. Президентти каралап, президенттин аброюна эшек келтирип, улам ашкерелеп, айгинелеген учурлар болду. Анын баарын колдой албайм. Президент деген өзү элдин атынан сүйлөй турган мандаты бар адам. А президенттин командасы дагы сөз тийгизип бир жакта каралабаш керек. Мен ошондой позициядамын. Ошону менен бирге президент дагы, президенттин командасы дагы граждандык коомду, коомчулуктун өкүлдөрүн, карапайым жарандарды, өз пикирин эркин билдирген жарандарга карата дагы туура эмес сөздөрдү айтпаш керек. Алардын укугун тебелебеш керек. Аларды баса калып камабаш керек. Алардын аброюна эшек келтирбеш керек. Алардын укугун тебелебеш керек. Кыскасы эки жактуу да. Аны мен дайыма айтып келем, урматтуу Камчат Рашаевич, улуттук жыйын болсо, президентибиз башында туруп, баардык нерсени кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Кеңешип, кесип, бир диалог жолу менен чечсек деген бир жакшы ойдо жүрөм мен. Президентке далай жылы айтырдым. Далай сунуштарды киргиздим. Бир 40тан ашуун кат киргиздим. Өзүңүз мени билесиз. Сиз канчалык патриот болсоңуз, мен андан кем эмес патриоттордун биримин дейм.
Сіздің қаншалық жүрегіңіз күшті болса, жүректе инсандардың бірі болсаңыз, мен дағы андан кем емес инсандардың бірімін деп есептеймін. Қырғыз үшін сіз қаншалық күйсеңіз, мен де андан еш кем күйбеймін. Бәлкім сізден ашпасмын, бірақ кем емес, кем болбаймын да. Біз эми ақсақал болып қалдық. Біз эми ақыл айтышыбыз керек, кеңеш беришибиз керек. Силер сыяктуу биздин кийинки муундарга өзүбүздүн кеңешибиз беришибиз керек. Мына ошол силер депутаттарга кандай акылдарды айтып, кантип урушууларды, кеңештерди айтып атсаңар, биз да силерге улуу катары баскан жолубуздун баары дагы да улуу, канча 15 жыл саясатта мурда келдик силерден. Ошон үчүн биз да айтканга акыбыз бар. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бардык жакшылыктар болсун.